Мына мен обл администрациянын алдында турам. Азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул жерде Аксайдагы балдарына аябай кыйналган адамдар, энелер өзгөчө. Тартпа дейт, бизди тартпай дейт. Аксайга барып, биздин балдарыбызды кыйнап аткан Жеңиш Разаковду тарт деп атат. Эгерде Жеңиш Разаков ошончолукка барган болсо, элдерди аткыла биздин адамдар чогулбасын деп, атка ошолорду жоокерлерди ат деген болсо, анда мен ушул түз эфирден кайрылып кетем. Жеңиш Парпиевич Разаков, мен сизди жакшы тааныйм, өзүңүз билесиз, мен Баткенде иштеп жүргөндө сиз Баткен областтык УВДсынын 9-бөлүмүнүн начальниги болуп иштегенсиз. Ошондо деген мамлекеттик майрам күндөрү чогуу отуруп чай ичип, нанды бөлүшүп жегенбиз. Жеңиш Парпиевич, азыр ушул моментте токтотуп калыңыз, сиз кыргыз элине душмандык кылбай токтотуп калыңыз. Мен сизден талап кылам ошол нерсени. Азыр мынау элдердин, энелердин ыйларганын угуп, мен биякта жөн тура албай атам. Аксайга барып бизди тартпа дейт. Биз дейт кошуналарга шерменде болуп бүттүк дейт. Биздин балдарыбызды Жеңиш Разаков аттырып, катарынан тизип жаткызып, көзүнө газ чачыптыр. Биздин балдарыбыз эмне болуп атат дейт. Же обл администрациянын губернатору жок, Акрам Адмаров каякта жүрөт? Же обл администрацияда зам губернатору жок? Ушул жерде деген ушул обл администрациянын жетекчилери, аялдары, зам аким, зам губернатор, ушул жетекчи аялдары мени ушул аялдарга тыттырып коюп, унчукпай карап турушту. Мен бул аялдарды жакшы тааныйм. Мени эл тытып атканда, жок бул журналисттер тарткан келди деп арачалап койбойсуңарбы десем, бизди тытып атат. Сен ким болуп калыптырсың дейт. Бул жерде деген акыбал өтө оор. Анткени Жеңиш Разаков, вице-премьер-министр келип, Аксайда чогулган биздин аксайлык жердештерибизди, мекендештерибизди жоокерлерин ок атыптыр. Мен асманга атып атсам, жок, адамдарга атып атат деди. Газ чачыптыр көздөрүнө, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жандарына барып болбойт. Энелерди түшүнөм, мени тытса дагы энелерди мен түшүнөм, анткени үй жайына, бала чакасына, неберелерине күйүп атат. Анан кийин булар деген азыр мынакей маршрутка келди. Ушул маршруткага отуруп немеге барыла деп атат. Биз барабыз Аксайга. Бизге машина таап бергиле дедиле. Обл администрация таап берди окшойт. Мына элдер жок, таап берген жок. Жолдон машинаны тосуп атат. Жолдон машина буну чакырган жокпу? Сүйлөп бербейсизби билсеңиз? Каяка кетип калдыңыз сиз? Отурсокпайбы? Обл администрация чакырган жокпу? Милициясы дагы, обл администрациядагы, рай администрациядагы жетекчилер могул жерде карап турушат. Ооздорун ачкан боюнча эч ким эч нерсе кылган жок. Азыр эми мен Аксайга барганга аракет кылам. Бирок азыр деген мына ситуацияны биз көрөлү. Мына жолду тосуп атышат. Ошол Аксай айыл өкмөтүндөгү социалдык маселе боюнча адис байке мени азыр алып келди ушул обл администрацияга. Аксайга барды, энелер урушту, мен Аксайга барайын десем, кайра ушул байке айтып атат. Жеңиш Разаковдун эле адамдары сизди камап коюшу мүмкүн, сизди өлтүрүп коюшу мүмкүн деп атат. Мен азыр эмне кылышымды билбей калдым. Бийликке жеткирип койгулачы, ушул видеону бөлүшүп койгулачы. Президентке жетсин, биздин ГКНБга жетсин, биздин МВДга жетсин. МВД биякта жүрөт, бирок ошентсе да эчтеке келбейт атпайбы колунан? Качан маселени чечет? Качан чек араны четет? Мына азыр деген өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мындан мурунку түз эфирде күбө болдуңуздар. Энелер отуруп алып ыйлашты. Бизге жолдун кереги жок, бизге тынчтык керек, бизге чек араны чечип бергиле деп атат. Ошол нерсе качан чечилет? Мен колуман келбейт, мен журналистмин. Мен ошол көйгөйдү гана айта алам. Мен колумда кызматым жок, мамлекеттик кызматым жок. Мен ал маселени чече албайм. Чечкенде эмне үчүн жүрөсүңөр? Азыр деген эненин жакшы сөзү намысыңарга тийди болуш керек деген үмүттөмүн. Үмүт үзүлбөгөн үмүт баягы эле. Маселени чечкен намыстуу жигит жок экен Кыргызда деди. Эми намысыңарга келгиле биздин кыргыздын жигиттери. Намысыңарга келгиле. Ошол эле бийликте отургандар намысыңарга келгиле. Силер да эркексиңер, силер да кыргыздын жигитисиңер. Мына азыр мен башыман өткөн азыркы окуяны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жол тосуп атат, мындай маршруткаларды тосуп атышат, ушулга Аксайга барабыз деп атат.
азыр телефон тартып, наоборот, эме кылып атасыз да, элди. Агитация кылып атасыз. Мен агитация кылган жокмун. Тартпай эле койбойсузбу? Сиз кимсиз? Жок, сиз тартпай эле Сиз койбойсуз. кимсиз? Администрацияда иштейм. Ким болуп иштейсиз? Ведущий специалист болуп иштейм. Көрүп атпайсызбы? Мен неге тартпашым керек? Мен анын жанына барган жокмун. Буякта турам. Мен элге маалымат берип атам. Мен эмне болуп атканын. Анан элди тартып атасыз. Анан? Ошол туурабы? Мен тартканы келбедим, мен көрсөткөнү келбедим. Элдин акыбалын көрсөткөнү келбедим. Сиз Кимсиз? Мага айтып коюңузчу, ат фамилияңызды айтып коюңуз. Неге айтам? Эмнеден келдиңиз анда? Нарыраак туруңуз, мага жолобоңуз. Мага жолобоңуз, нарыраак туруңуз. Мага келбеңиз. Жолобоңуз мага. Сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Мага неге келдиңиз? Тартпаңыз деп сиз неге мага запрет кыла аласыз? Карасаңыз сен биякты карап Көрүп атам. Көрүп атасызбы? Көрүп атам. Элди карабайсызбы? Ыйлап атат элди. Көрүп, анан не кылайын мен? Жок, сиз эмне тартып атасыз азыр элди айтсаңыз? Мен бияктан тартып атам го, аяк барып аткан жокмун го. Бияктачы ата-энелер турат да, ыйлап атат өзүнүн балдары үчүнчү. Мен тияктан эле тартып Сиз келдим. азыр бияктан тартып атасыз да? Анан не кылайын мен? Өзүңүздү көрсөтүп, Элдин караңыз настроениесин деп. көрсөтүшүм керекпи? Элдин акыбалын көрсөткөн келдимби? Мен тартам мен. Элдин акыбалын көрсөтүп. Мен айттым го, бияктан всё. барбайсызбы? Мен айттым го, всё. Короче, мен жаныма жолоба, болуп турбу? Уктуңбу? Мен жаныма жоло, давай. Өзүң ишиң кыл бар. Ошол элди успокаивать эт. Ошол элдин таламын аткарып бер. Талабын бер ошону. Эмне сурап атат? Ошонусун бер бар. Мен жаныма турбай. Сен кимсиң э? Ат фамилияңды айтып койчу. Ат фамилияңды айтып койчу. Эл сени көрүп алсын ким экениңди. Сен мени тыйып аткан ким экенин көрүп алсынчы. Ким жөнөттү сага? Кайсы администрациядагы чиновнигиң жөнөттү? Колуна бок келбеген. Ишиң болбосун сен. 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 Акрамадылар какой жүрөт? Катта качып жатат. Кака качып кетип калды? Где он? Пусть элге чыгып сүйлөшсүн. Элдин айтканын кылып берсин, пусть. Бары келбейсизби? Кана чыкпа, эмне чыкпай атат? Буга чейин чыкпаган мага чыгабы? Элге чыкпаган мага чыгабы? Мен киммин буга? Мен бир журналистмин. Мынунча эл турат. Элге чыкпайбы Мадумарыңар? Кана Мадумаров? Сен жөн эле турам. Мени жакшы тааныйт экенсиң. Роза Маманованы жакшы тааныйт экенсиң. Чыкпайбы губернатор? Жөн эле турам. Анан менен кийин жөн турбай. сүйлөбүңүз. Жөн турбай сен быдылдап сүйлөп атасың. Роза деп сүйлөп атасың сен мага. Сүйлөңүз мага. Сен келип мага сүйлөбөдүң. Мен сага тийиштим. Мен тартып атасыз. Мен тартканга окуңуз жок. Анда сен турбай берди. Тартпаңыз. Сен берде турба. Неге турбайм? Сиз сатып алдыңызбы? Мени. Жерди. Сен сатып алдың. Тура берем, кайсыл жакта турсаң? Мен жанымда турба, мага келип сүйлөбө. Оозуңду жап, быдылдаба. А сен кимсиң? Сен кимсиң? Сен эмне мага келдиң анан? Жумушуңуз Мага, кылыңыз. эмне мага келдиң? Жөн эле турам, көлөкө экен. Мага келип тартпай деп атпайсың сен. Мен тартып бериңиз. Не болду? Не болду? Калабыз. Обл администрациянын сотрудниги келип мага сүйлөгөн сөзүндө өзүңөр түз эфирде көрдүңөр. Түз эфирде уктуңар мына. Эмтен эле коркутуп атышат. Аксайга барганда Жеңиш Разаков эмне кылат? Мен билбейм аны. Мадумар какта жүрөт? Белгисиз.